жаңы кодекстің шылтосы менен май қызматкерлерінің парасын көбөйгөнүн айтып мага жарандарыбыз кайрылышты. Жакшы ниет менен өкмөт ишке ашырып жаткан долбоорлорду, тактап айтканда коопсуз шаарды пайдаланып, жол коопсуздук кызматынын кээ бир кызматкерлери материалдык баюунун булагы кылып алышты деп нааразы болушууда. Жаңы кабыл алынган кодекстин негизинде кээ бир айыптардын көлөмдөрү өскөндүгүнө байланыштуу көзөмөл камералар коюлбаган участоктордо май кызматкерлери туруп алып, айдоочулар менен кадимкидей соодалашууга барып жатышканы айтылууда. Тиешелүү органдар рейдтерди жүргүзүп, жогоруда айтылган терс көрүнүштөргө тез арада бөгөт коюу зарыл деп эсептейм. Майчилер мыйзамсыз жерде туруп алып, болбогон шылтоолор менен айдоочуларыбызды кыйнаганды токтотуу керек. Антпесе күндөн күнгө нааразычылыктар күчөп баратат. Мен ойлойм, жогоруда айтылгандарга өкмөт кайдыгер карабайт деген ниеттерин жоголгандарга чоң рахмат.